Бүгүн 2020 жылдын 24-июлу Жайыл ата коомунун офисине мынакей Панчылуу районунан келген ата жолунда жүргөн кайыпкер бени келип отурат. Мынакей жаңы эле музейди көрсөтүп келдим. Ана бул дагы болсо жакшы. Эми сөздү сизге берейин. Жайыл Баатыр атага келип отурабыз. Ушул жерде коом түзүлүп отурганына ыраазыбыз. Өсө берсин, өнө берсин. Биздин жамаат ата жолунда дагы кайып кербени болуп, ошо илим жагында кеткенбиз. Илим боюнча биздики биздин жамаат бул каралтан эле кыздары келдик. Бишкекте, Көлдө, биякта болуп уже 70-80 киши. Кыргызстан 4 бурчунда бар, 100гө жыйып калдык, Кудай буйрса. Бул жерде биз бүгүн чакан зыярат кылып, ошо Жайыл Баатыр атага андан алкоо. Бул жерде эме чыкканда, кербен чыкканда Жайыл Баатыр атадан башталат. Жолдун домунда 5 ата, андан кийин Алкул Осмонов ата, андан кийин Канай ата, андан кийин Бошкой ата, Бошкой атадан Курам ата. Курам атанын мазар ордосу ачылганына уже 7 жыл болуп калды. Боз үй бар, ал жерде бүт идиш аяктар бар. Биз азыр ошол жака барабыз. Ал жерде дагы Бүйүкхан, Зарылхан, Асылхан умайындер табылган. Көп нерселер бар, эми көп ачыгыштар бар. Бүгүнкү ушу зыяратыбыз кабыл болсун. Бүгүнкү күнгө ыраазыбыз. Ушунча канча маалымат берип, канча маалыматты алдык, ыраазыбыз. Бардык ошо бизге окшогон жамааттар келе берсин, жаштар өсө берсин, жаштар үйрөнүшсүн. Ушу жаштарга таалим, сабак берүүчү жамаат болуп эле ошо кыргыз элибиз оору сыркоодон, текшерүүдөн аман эсен өтсүн, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, бир бүтүн болуп эле, ушу ынтымакта болуп эле алтын доорго аман эсен өтүп, элибиз ушу кырсык табияттын, жаратылыштын ошо кырсыгынан тышкары болуп тазара беришсин, жаштар өсүп өнө беришсин. Ыраазыбыз. Рахмат. Бүгүнкү зыяратыңыз да кабыл болсун. Кече жок мурда күнү 22-синде Бишкектен Камал Эшимкановдун Солтоо коомунда жүргөн байке келип зыярат жасап, Эркисайда Темиржан нененин да биз былтыр сөөгүн да белгилеп келгенбиз. Ошол жака баягы азыр интернеттен угуп, менин жанагы жасап аткан маалыматтардын негизинде келип, баягы өзүнүн ниети менен келип зыярат жасап кеттилер. Мына эми ошонун артынан эле сиздер келип атасыздар. Ушул Жайыл Баатырдын, Темиржан энебиздин, ушундай эле баардык эле ата бабаларыбыздын ушул эрдиктери төгүлгөн кандары текке кетпей, ушул заманды көрүп отурабыз. Акыбеттин ата бабаларыбыздын рухтары колдосун, ыраазы болсун, пендечилигибизди кечирсин, кыргыз элибизге тынччылык болсун. Мен сиздерге дагы Жайыл ата коомунун атынан, баардык мүчөлөрүнүн атынан сиздерге ыраазычылык билдирем. Зыяратыңыздар кабыл болсун. Каалаган убакта келип туруңуздар. Эшигибиз ачык, бар болуңуздар.